Бүгүн 31 августта Кыргыз өлкөсүнүн көз карансыздык күнү белгиленүүдө. Ага карата Ала Тоо борбордук аянтында Кыргыз өлкөсүнүн эгемендүүлүк күнүнүн 29 жылдыгына карата иш-чара болуп өттү. Майрамдык салтанат пандемияны эске алуу менен онлайн форматта көрүүчүлөрсүз уюштурулду. Ырчы Асель Кадырбекованын үй бүлөсү жол кырсыгына күнөөлүү айдоочуну кечирди. Бул тууралуу Нурлан Насип Суперинфого маек берип жатып билдирген. Асель эсине келип жашоого кайтканын көрүп Кудайга миң ирет ыраазы болуп жибидим. Башында аябай жинденгенбиз. Кийин кайра ойлонуп, ал жигиттин тагдырын талкалабайлы деп чечтик, деген Нурлан Насип. Ичим ачышат. Качанга чейин үнсүз жоо менен алышабыз? Качан үнүбүз бийликке жетет? Гепатит дарты менен алышкандар жардамга муктаж. Бул тууралуу Супер KG порталына жарандык активист Нурказы Батырбеков айтып берди. Анын пикиринде гепатит дарты менен ооруган жарандардын абалы күндөн күнгө оорлоп бара жатат. Коронавирус пандемиясынан кийин гепатит илдетине кабылгандар таптакыр унутта калды. Дарылары дагы кымбаттап жатат, деген ал. Тайвандын түндүк чыгышындагы Цинчжу шаарында фестиваль болуп жаткан учурда батберек 3 жаштагы кызды абага учуруп кетти. Бул тууралуу чет элдик маалымат булактары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, кыз батберектин жибин кармап абага учуп кеткенин ата-энеси байкабай калган. Анда ал 10 метрге чейин учуп, абада калкып, андан соң топтолгон эл кызды кармап калышкан. Ата-энеси кызын эс абалда болгонун, бирок денесине эч кандай жаракат келбегендигин айтышкан. Азыр болсо эртеңкиге карата аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.